Ошолорду да тактап бир элге ачыктап койбойсуздарбы? Жазып бериңиз, тактайбыз. Ал Жазыңыз. Мен өткөндө эле сизге айткам ушу боюнча. Өткөндө ушул суроону бергенсиз, 2 жолу бердиңиз. Мен сизге айткамын. Өмүрөк Муразаевич, жазып бериңиз дегем. Арызды жазыңыз мага. Мен атыма жазың, тактап жоопко тартың деп. Анан кийин ответти аласыз. Жазбай айтпайсызбы өзүңүз? Сөз менен сүйлөп коюп атпайсызбы? жок, такташ, мен ошол жерде айтылган сөз уже ошол документальный кетет да. Ошол Сиз айтылган сөздү аткара турган сиз ким экенсиз? Жазып бериңиз. мен Жазып бериңиз арыз менен. Мен депутатмын. Депутат экениңизди билем сиздин. Кандай депутат экениңизди да билем. Кантип шайланганыңызды да билем. Кандай депутат экенмин? Вот көрөсүз жакында. Айтышпаңыздар, айтышпаңыздар. Üçüncü mikrofon. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, биз сизди сыйлайбыз. Бул жерде Бакиров боюнча же өмүр боюнча сөз кетип аткан жок. Бул жерде жер суу боюнча, кемпироват боюнча суу кетип атат, ратификация боюнча суу кетип атат. Мени пиширип жегиле, колуңардан келсе. Мен өзүм жөнүндө сүйлөгөн жокмун. Мен эл шайлаган. 11,5 миң эл. Кандай шайланганымы элдин бардыгы билет. Пиширип жегилесизби, кекиликсизби? Рахмат, болду. Айтышпагыла. Камчы. Айтышпаңыздар. Отура бериңиз. Айтыңыз, üçüncü mikrofon. Камчы Кыдыршаевич, эми бул жерде бир аз элди сыйлап жакшыраак сүйлөшпөйлүбү? Кекиликсиңби? Мен депутатмын, көрбөй турасызбы? Өзүң айтып атпайсың, мен не бышырып жедим. Ким сени бышырып жейм деп атат? Мен жөнүндө сөз болгон жок. Жер суу боюнча сөз Жер болуп суу атат. боюнча сөз болуп атса мен жооп берип атам. 5 жол сурадыңыз. 5 жолу жооп. Мен кандай экенмин? Так. Мен кандай экенмин? Кандай экениңизди эл өзү билет, сизди кандай экениңизди. Ким экениңизди да билет. Эл жакшы билет. Сизди Жакшы дагы билет. жакшы. Сизди дагы жакшы билет. Вот именно мени жакшы билет. Ошол үчүн мен ушул жерде турам. Болду. Убакыт көрсөтүү, эмнени көрсөтөт? Эмне колдасың мен убакыт? Болду, токтоткула. Сөз жок. Эмне убакыт көрсөтөт деген? Камчы Кыдыршаевич. Эмне убакыт көрсөтөт деген? Болду, болду, токтоткула. Токтоткула сөз. Кийинки сөз депутат Түлөбаев Балбак Зарлыковичте. Отургула, отургула. Отуруңуздар. Депутаттар, урматтуу депутаттар, тынчтаныңыздар, отуруңуздар. Урматтуу депутаттар, отуруңуздар. Урматтуу депутаттар, отуруңуздар. Кийинки сөз Бакиров Өмүрбек Мырзайраимовичте. Рахмат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчы Кыдыршаевич, урматтуу чакырылгандар. Бүгүн биз тарых алдында бир чоң чечим кабыл алыш алдында турабыз. Бул жоопкерчилик бардыгыбыздын башыбызда турат. Биз урматтуу президенти Садыр Нуркожоевичтин ниетине түшүнүп турабыз. Ушул эки мамлекеттин ортосундагы чек араны тактап, ачыктап коелу деген жакшы ниети бар. Биз аны колдойбуз. Бирок кайсыл, кандай кылып чечилиш да? Кандай жол менен чечилип атат? Менде ошондой суроо бар бир-эки. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, мына бул маселе барам эртеби кечпи чечилиш керек эле. Бирок мына ушул сол жээк каналы Өзбекстанга кандай керек болсо суу, бизге дагы ошол бизге сол жээк каналы керек да. 200 километр ошол сол жээк каналы Компроват аркылуу, Өзбекстан аркылуу, менин туулуп өскөн Төө Мойын айыл өкмөтү аркылуу Бүргөндүгө чейин барыш керек. Бүгүн Төө Мойында суу жоктугунан 6,000–7,000 гектар жерлер суусуз элдер кыйналып атат. Эгер ошол канал өтүп калганда бизде миңдеген гектар жерлерибиз суулуу болуп калат эле. Мына ошол Өзбекстанга кандай керек болсо суу бизге дагы ошондой керек да. Сиздер мындай суроону маселенин кабыргасынан койдуңарбы? Эмне үчүн ошол сол жээк каналды курбай жатасыңар, курсаңар болбойбу деп? Өмүрбек Мырзайраимович, туура айтасыз.
Бұл каналдың бір еле төм ойынға араванға емес, Баткенге чейін барып, ошол жерде дағы миңдеген гектар жерлер сугарылмак. Бұл төм ойын менен араван жолда эле өткөнүнө жер болчу. А негизги максат бүргөнү массиви болчу. Так. Бирок ошол маалда Союз тарабынан акча бөлүнбөгөн негизинен бул нерсе курулган эмес. Ал маалда бир мамлекетте жашайт элек, Өзбекстан, Кыргызстан баары Советтер Союзунда жашайт элек. Ошондо курабыз деп пландаштырылган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин мына өзүңүз көрүп атасыз, бир дагы өкмөттүн же мамлекеттин жетекчиси, же комиссиянын жетекчилери ушул маселени көтөрүп, кайсыл бир ийгиликке жете алышкан эмес. Биз кайсыл бир деңгээлде ийгиликке жеттик. Каналдын өзүн курдура алган жокпуз, себеби канал уже башка өлкөлөрдүн территориясы менен өтүп атат. Уже биз Өзбекстан Республикасы менен бир мамлекет эмеспиз. Мурдагыдай бир союзда эмеспиз. Ар түрдүү мамлекетпиз. Биз суулуу эмес. Даже бир 2 метр жерибиз өтүп кетсе канчалык ызы чуу болуп атабыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө каналдын курулушу Өзбекстан тарапка дагы, биз тарапка дагы эч кандай максатсыз болуп калды. Ушундай чечим кабыл алынды. Бирок бая башында айтпадымбы, Өзбек тарап ушул каналды курганда ушунча пайда табат элеңер, давайте биз силерге каналдын ордуна финансылык жактан жардам берейли дешти. Көптөгөн бир нече 100 миллиондогон ушу доллар акчаларга эсептеп чыгышты балдар чыгымдарын ушундай кылсак болот депчи. Бирок биз акча алгандан баш тарттык. Мамлекетке акча алгандан баш тарттык, финанс жактан баш тарттык. Бизге жер алууга багытталдык. Ошентип отуруп Гавасайдын 13.000 гектар жерин алдык. 12.849 гектар жерди алдык. Так. Ошон үчүн каналды кайрадан курабыз деп сурандыңар беле деп атпайсызбы? Андай уже максатсыз болуп калды андай нерсечи. Аны курууштун бүгүнкү күндөгү бизге максаттуу болбой калды. Камчыбек Кыдыршаевич, бул мен жанагы төм оюн деп айттым. Ал төм оюн транзит болуп төм оюндан өтүш керек да ошол канал. Бүргөндүгө чейин барыш керек. Керек болчу, өтүш керек эле. Керек болчу. Бирок бүгүнкү күндө дагы биз ошол каналга муктажбыз да. Бүгүнкү күндө дагы максаттуу эле болуп атат да ушул. Мен сизге дагы бир жолу айтайын. Биз башка мамлекеттербиз азырчы. Мурдагыдай бир союз эмеспиз. Эгерде азыр кемпироватты курабыз деп азыр ушундай проект чыкканда биз курмак эмеспиз. То есть уже биз башка мамлекет болуп кеттик. Ушул келишим 65-жылы ушул келишим болгонда силер канал курасыңар деп мына ушул келишим менен ушул канал курулбай калып атат да. Ушул келишим менен эле сиздер ошол келишимди улап кетип атасыздар да. Дагы бир жолу айтайын. Өзбектер башка мамлекет, биз башка мамлекет. 5 жолу айтып атам сизгечи. 5 жолу айтып атам. Так, бүгүнкү күндө бир мамлекеттен экинчи мамлекетке бир жөн ары калып өтүш өтө кыйын болуп атат. А целый чоң каналды куруп барыш бул мүмкүн эмес. Бизге дагы мүмкүн эмес, өзбектерге дагы мүмкүн эмес. Ошондуктан бул каналдан баш тартууга биз мажбур болдук. Сиз туура айтасыз. Ал жер керек болчу канал. Эгерде төм оюндан өткөндө мен канча гектар жер экенин билбейм, бир 3-4 миң гектар болуш керек. 7000 гектар. 7000 гектар болса, а тигил бүргөндүгү барса 50-60 миң гектар жер сугарылмак. Ооба. Көрдүңүзбү? Бизге да пайдасы болмок. Бирок бул азыр уже ал жерде ал канал курула турган жерлерге үйлөр курулду, инфраструктуралар курулду, мамлекет экиге бөлүндү, уже максатсыз болуп калды. Эми мен айтат элем да, мен ошол суудун жоктугуну жоон терим менен сезген депутат катары 10 гектар суусуз жерге караганда 1 гектар суулуу жер бизге маанилүү болуп атат. Анан жана сиз сөзүңүздүн башында айтып кеттиңиз, Киркидан суу сактагычы боюнча бир топ ошибкалар, бир топ туура эмес чечимдер кабыл алынып калыптыр деп. Ошол чечимдерди ким кабыл алыптыр? Ушуга чейинки комиссиялар. Ошолорду тактадыңыздарбы, кимдер экенин? Тактай элекпиз. Ошолорду да тактап бир элге ачыктап койбойсуздарбы? Жазып бериңиз, тактайбыз. Ал жазыңыз. Мен өткөндө эле сизге айткам ушу боюнча. Өткөндө ушу суроону бергенсиз, 2 жолу бердиңиз. Мен сизге айткамын. Өмүрөк Муразаевич, жазып бериңиз дегем. Арызды жазыңыз мага. Мен атыма жазың, тактап жоопко тартың деп. Анан кийин ответти аласыз.
Жазып айтпайсызбы өзүңүз? Сөз менен сүйлөп коюп атпайсызбы? Жок, такташ, мен ошол жерде айтылган сөз уже ошол документальный кетет да, ошол. Сиз айтылган сөздү аткара турган сиз ким экенсиз? Жазып бериңиз. Мен Жазып бериңиз арыз мен менен. депутатмын. Депутат экениңизди билем сиздин. Кандай депутат экениңизди да билем. Кантип шайланганыңызды да билем. Кандай депутат Так, экенмин? от көрөсүз жакында. Айтышпаңыздар. Айтышпаңыздар. Üçüncü mikrofon. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, биз сизди сыйлайбыз. Бул жерде Бакиров боюнча же өмүр боюнча сөз кетип аткан жок. Бул жерде жер суу боюнча, кемпироват боюнча суу кетип атат, ратификация боюнча суу кетип атат. Мени пиширип жегиле, колуңардан келсе. Мен өзүм жөнүндө сүйлөгөн жокмун. Мен эл шайлаган. 11,5 миң эл. Кандай шайланганымы элдин бардыгы билет. Пышырып жегересизбе, кекиликсизби? Рахмат, болду. Айтышпагыла. Камчы. Айтышпаңыздар. Отура бериңиз. Айтыңыз, üçüncü mikrofon. Камчы Кыдыршаевич, эми бул жерде бир аз элди сыйлап жакшыраак сүйлөшпөйлүбү? Кекиликсиңби? Мен депутатмын, көрбөй турасызбы? Өзүң айтып атпайсың мен не бышырып жедим. Ким сени бышырып жейм деп атат? Мен жөнүндө сөз болгон жок. Жер суу боюнча сөз Жер болуп суу атат. боюнча сөз болуп атса мен жооп берип атам. 5 жол сурадыңыз. 5 жолу жооп. Мен кандай экенмин? Так. Мен кандай экенмин? Кандай экениңизди эл өзү билет, сиздин кандай экениңизди. Ким экениңизди да билет. Эл жакшы билет. Сизди Жакшы дагы билет. жакшы. Сизди дагы жакшы Вот билет. именно мени жакшы билет. Ошол үчүн мен ушул жерде турам. Болду. Уақыт көрсөтүү, эмнени көрсөтөт? Эмне колдасың мен убакыт? Болду, токтоткула. Сөз жок. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Камчы Кыдыршаевич. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Болду, токтоткула. Токтоткула сөз. Кийинки сөз депутат Түлөбаев Балбак Зарлыковичте.